5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бир жумага жетпеген убакыт калды. Ал эми үй ээси деп эсептелген Казакстандык курама даярдыктын акыркы этабына өттү. Казакстандын курама командасы Казанат ипподромунда өткөн машыгууда өзүнүн табында экенин көрсөттү. Спорттун бул түрү боюнча спортчулар 6 салмакта байгелүү орундарды алып, 4төн кем эмес алтын алабыз деп жатышат. Спорттун бул түрүндө балбандын күчү, эпчилдиги гана эмес, минген ат дагы чоң мааниге ээ. Бул аттардын баарын биз Алматыда устадык. Бул аттардын баарын Алматыда кармачубуз. Алматыда 2,5-3 ай болду. Ал эми башуун айынын 23-үндө түз эли Астанага келди. Ал кезде мелдештин башталышына 17 күндөй убакыт болгон. Адаптациялык жагынан мунун баары биздин аттар үчүн жакшы. Республиканын чемпионатында жүргөн аттар. Аттар го, тулпарлар. Түркистан облусунун Төлө Би районунун тургуну Дарын Өткелбай былтыртан бери райондук мелдештерден тандалып, дүйнө чемпиону деңгээлине чейин жетти. Бүгүнкү күндө ал өз салмак категориясында негизги талапкер. Алгачкы расмий дүйнө чемпионаты Кыргызстанда өттү. Ошол мелдеште дүйнө чемпиону болдум. Ат үстүндөгү атаандаштарыбыз Кыргызстан менен Монгол өлкөлөрү. Биздин негизги атаандашыбыз кыргыз балбаны деп ойлойм. Тыйын эңмейден да спортчулар алтын медаль үмүт кылып турушат. Бул спорттун түрү жакында эле эл аралык федерация болуп түзүлүп, өзүнүн макамын алды. Оюндун бирдиктүү стандарттары бекитилди. Эми тыйын эңмей сынагы 3 стилде өткөрүлөт. Негизинен биз осы теңгелүү федерациясы башталган 2020 Теңгелүү спорт өзүбүздүн Тыйын эңмей өзүбүздүн түпкү спортубуз болгондуктан башка өлкөлөрдө анча өнүгө элек. Жогорку деңгээлде даярдануу максатында көчмөндөр оюндарына чейин 2 жолу эл аралык мелдеш өткөрдүк. Ошол 2 мелдеште биздин тыйын эңмейчилер баш байгени беришкен жок. теңгелүүчүлөрүбүз баш жүлдени берген жок. Белгилей кетсек, аяк-оон айынын 8-нен 13-үнө чейин өтө турган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 21 спорттук мелдеш өтөт. Масштабтуу мелдешке 100дөн ашык өлкөдөн 300 миңдей катышуучу келери күтүлүүдө.